7 параграф. Жумуштагы тарбиялык процесстер. Көбүнчө адамдар өмүрүнүн жарымын жумушта өткөрүшөт, а кээ бирлер андан дагы көп. Алар трудоголик деген атка ээ болушту. Алкоголик дегендер менен эле бирдей. Жумуш адамга көп нерсе берет. Материалдык камсыздык, өзүңдүн оюңду, планыңды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү, бийликке жеткиси келгендерге канааттанууну, эл менен байланыштырууну, өзүңдү реализация кылууну жана башкаларды. Ошого жараша так ушул жерде адамда бир нерсени өтө эле жүрөгүнө жакын кабыл алуу көп болот. Анан жашоо ошого жараша духовный жактан тарбиялайт. Башка ситуацияларда эле мында да идеализация кылганга толтура объекттер бар. Материалдык баалуулуктарды идеализация кылуу. Жумушта акчаны же кандайдыр бир байлыктарды идеализация кылуу жеңил. Мисалы, коттедж же жакшы машина. Кимдир бирөөдө ал бар, а сизде жок. Же ситуацияны өзгөртүүгө перспектива дагы жок. Бул ситуацияга спокойно эле мамиле кылса болот. Же узак убакытка чейин кабатырлансаңыз болот. Менде каалаганымдай жашаганга акчам жетиштүү эмес деп. Акырында адам өзүн өзү жеп, өзүнө жини келип, кайгыга батып калат. Же жашоого жини келет. Эмне үчүн мага көп акча, байлык бербейт мага деп. Же жандагы андан көп акча алган адамдарга жинденип претензия коет. Бул ийгиликке умтулбай эле кой, материалдык байлыкка аракеттенбей эле кой деген сөз эмес. Канча ала алсаңар алгыла. Мааниси башкада. Ал ушул материалдык байлыкка болгон сиздин мамилеңиз. Эгерде аларды идеалдаштырсаңыз, башкача айтканда, аларсыз жашоонун мааниси жок деп эсептесеңиз, алардын маанилүүлүгүн көбөйтсөңүз, анда сизде чоң доходко жетүүгө чоң проблемалар пайда болушу мүмкүн. Ошону менен аалам сизге материалдык байлыкка болгон сиздин мамилеңиздин туура эмес экендигин көргөзөт. Сиз аларсыз деле жашайсыз да, бул жашоо эмес деп эсептесеңиз дагы. Бул идеализациянын пайда болуу формасы ар кандай болушу мүмкүн. Кимдир бирөө байларды жаман көрөт, жана жашоосун жаман деп эсептейт. Анткени анда көп акча жок. Башка адам үй же машина сатып алганды каалайт. Жана эгерде бул кыялы орундалбай калганда аябай жинденет. Үчүнчү адам чоң доходко чыккысы келет. Жана ага акча келбей калса жинденет жана башка. Өзүңүз билгендей эле, доходко дагы, автомобилге дагы, же жакшы үйгө дагы умтулса болот. Бирок узак убакытка ааламга таарынып, жиндене берген болбойт. Эгер каалаганыңыздай болбой калса. Сиз кыска убакытка жинденип, ачууланып, муштум менен столду бир койсоңуз болот. Эң маанилүүсү ичиңде узак убакытка созулган негативдик эмоция түзбөш керек. Эгер ошону түзүп алсаңыз, сиздин ички көз салуучуңуз сизди мындан да жаман акыбалга алып келүү үчүн баардык күчүн жумшайт. Анан сиз ал позицияга түшүп калганда азыркы абалыңыз эң сонун абал экенин, таарынбай эле коюш керек экенин түшүнөсүз. Биздин азыркы акыбалыбыздан дагы эң төмөнкү акыбалдар толтура. Полная нищета, паралич же өлүм. Идеализация власти. Идеализация пайда болуш үчүн дагы башка тема — бийлик, сый-урмат, жүгүнүү, өзгөчөлөнүү. Бул баалуулуктарды күтүлбөгөн жерден ийгиликке жеткен өздүк фирманын жетекчилери идеалдаштырышат. Мурда мал обеспечение болуп жүргөндө күтүлбөгөн жерден банктын, торговый компаниянын жетекчиси болуп калышты. Жана чексиз ресурстарга ээ болушту. Акча, адамдар, недвижимость жана башка. Бул аларды баарын кыла алам, бийлигим чексиз деген эйфорияга, сыймыктанууга алып келди. Роскошный автомобилдин караңгылатылган айнегинен алар өздөрүнүн мурунку тааныштарын, мурунку чогуу иштешкен анча ийгиликтүү эмес соратниктерин кемсинтүү менен карашат. А сыймыктануу, текебердик өтө катуу ченем менен тарбияланат. Көбүнчө убакта алданып банкрот болушуп, өзү теңин албай,
жүргөн адамдардын арасына келип калышат. Эгер анын материалдык жагына тийише албаса, анда ооруларды, соттошууларды жана башка же киллер менен сүйлөшүп, душасын тиги дүйнөгө чейин алып кеткенге чейин барат. Силер түшүнгөндөй, уже өйдөккү кабатка эмес. Идеализация, отношения, доверие. Дагы бир ката ишеним адамдарга өтө катуу ишенүү. Алардын чынчылдыгына, тартиптүүлүгүнө, сөзүнө турганына өтө катуу ишенүү. Башкача айтканда, идеализация кылуу. Бизнесте идеализация деловой партнерго өтө катуу ишенүүдө пайда болот. Эгер анын сөзүнө эле ишенип, анын надежный экенин тастыктай турган далил талап кылбасаң, өздүк мамилени документ менен оформить кылбасаң, адамдар бири-бирине акча берип турушат. Бул нормалдуу эле. Бирок эгер карызга берип аткан адамды идеализация кылсаң, анда ал сенин идеализацияңды талкалап баштайт. Карызды кайра бербейт. Мындай окуялар бизге көп белгилүү. Почти ар бир адам ошондойго кабылган. Жакшы эле тааныш адамдар өздөрүнүн убадасын аткарышпайт. Эгер аларга ашыкча ишенсеңер, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды сактоо үчүн эчтеке кылбасаңар, анда кайгыланып, тагдырга тарынгандан башка эчтеке калбайт. Бирок биз түшүнгөндөй, мындай кылбаш керек. Бул адамдарды ашыкча идеализация кылгандан арылтуу, адамдарды ашыгы менен ишенүүдөн арылтуу. Доверяй, но проверяй деген сөз бар. Идеализация своих планов. Дагы бир ката ишеним бүткүл дүйнөнү өзүңдүн контролуң алып турганга умтулуу. Коюлган максатыңа кандай болсо да, кандай баа менен болсо да сөзсүз жетүүгө умтулуу. Негизи ар бир эле адам өзүнүн келечегин пландаштырат. Бирок эгер алардын пландары ишке ашпай калса, баары эле нервиштетип, капалана беришпейт. Көз салуучуга жумушта адамдардын өзүнүн жөндөмдөрүн идеализация кылганын, анын пландарын бузуу менен текшерүүгө оңой. Адам канчалык өзүнүн планын ишке ашканына, анын айтканын аткарылганына көп аракет кылса, ошончолук жаман аткарыла берет. Эгер адам өзүнүн жеңилүүсүн оюндан жеңилип калгандай эле кабыл албай, өзүнүн ниетин орундалбай калганына агрессивдүү түрдө кандай баа менен болсо да аткарам деп аракеттене берсе, ошончолук карама каршылык кезген. Биз планын биринчи эле жолу ишке ашпай калса токтотуп кой дебейбиз. Планды коюш керек. Планды ишке ашыруу үчүн аракет кылуу керек, күчүңдү, билимиңди колдонуу керек. Бирок эгер сиздин планыңыз менен болбой калса, тарынбаш керек. Адамдар сиз талап кылгандай жасабай койсо, колунан келбей калса, адамдарга тарынбаш керек. Ички дүйнөңдө тарынбаш керек. А сыртыңыздан сиз строгий болушуңуз керек, адилеттүү болушуңуз керек, талапкер болушуңуз керек, даже жестокий болсоңуз болот. Бирок бул жашоодо кетип бараткан, менин жашоом деп аталган оюндун ичинде гана болушу керек. Урушсаңыз болот, кыйкырсаңыз болот, арыз жазсаңыз болот, соттошсоңуз болот, жана башка. Бирок булардын баарын жеңил эле кылыш керек. Душаңызда болсо баарын кечирип, түшүнүшүңүз керек. Кинофильмдегидей, жумушта бири-бири менен өзүнүн идеясын коргоп урушат, а жумуштан кийин чогуу пиво ичкенге барышат. Бирок ошондо да даяр болуңуз. Майда сбойлордун жардамы менен сизди текшерип турат. Сиз күтпөгөн ситуациялар пайда болуп калса да, жашоону кандай кабыл алат деп текшерип турат. Эгер сиз текшергендерге чыдабай калсаңар, кабатырланып, өзүңө жайлана чөйрөгө ашыкча претензияларды коюп баштасаңыз, ситуация андан да жаман болуп баштайт. Ошентип өсүп кете берет. Негативдик кырдаалдар сиздин план толугу менен талкаламайынча. Ошону менен бирге сиздин идеализацияңыз дагы. Планым ишке ашпай калса, жашоом токтоп калат деген идеализацияны. Ал токтобойт, аны практика жүзүндө көрөсүз. Ушул идеализациянын дагы бир жагы өтө эле ашыкча кабатырлануу. Баарын туура эле кылып атамбы деп. Мен ойлобогон нерсе болуп калбайбы? Мен бирдемкени унуткан жокмунбу жана башка.
Булар дагы айлана чөйрөгө ишенбөө жана өзүңдүн максатыңа жетүүгө жөндөмүм жок деп идеализация кылууга эле барабар. Өздүк кемчиликсиздикти идеализация кылуу болот. Ал дагы тарбиялоону талап кылат. Сырткы дүйнөдөгү окуялар аркылуу же ички оорулар аркылуу. Ошентип любой пландоодо ар кандай окуялар жаралат. Сиз катышкан товар сатуу пландоо, үйдү куруунун планы, мамлекеттик программа, самодиагностика воспитательных процессов на работе. Сиздин ойлоруңуздун ишке ашыруудагы маанилүүлүгү боюнча духовный тарбиядагы кайсы деңгээлинде турганыңызды көрсөңүз болот. Эгер ойлогондоруңуздун эчтекеси аткарылбай атса, жолуңуз такыр болбой атса, сизди толук программа боюнча тарбиялап атышат. Сиздин накопитель переживаний толуп калган жана сизди келечекте улам кыйын жагымсыздыктар күтүп турат. Мындан кантип чыкса болот? Өзүңүздүн идеализацияны табуу, ката ишенимиңизди табуу жана өзүңүздүн планыңызга же башка жашооңуздун аспектисине өтө чоң маани берип атканыңыз үчүн кечирим суроо керек. Анын маанисин сиз эле чоңойтуп атасыз. Анткени ал план аткарылбай калса, жашоодо эчтеке деле жаман нерсе болбойт. Сиз тирүүсүз, ден соолугуңуз чың, эмоционалдык жактан кабатырланып атсаңыз дагы, башкача айтканда сиз жасаш керек эмес нерсени дагы жасап атсаңыз дагы. Демек сиз планыңыздын ишке ашпай калганын, оюнда утулуп калгандай эле кабыл алыш керек. Кийинки раундда утканга аракет кылыш керек. Өзүңүздө утушуңуз керек, ааламда эмес. Аалам утулбайт. Ага окуя кандай болсо дагы жагат. Жумушта идеализация албаш үчүн жумуш ордун өзгөртүп турган жакшы. Бул жумушта 3-5 жыл эле иштериңизди билгенде, сиз көп нерсеге ашыкча маани бербейсиз, идеализация кылбайсыз. Ааламга таарынычыңыз аз болгондо жеңиштериңиз көп болот. Бирок көп эле адамдар жумуш ордун, кесибин өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы, шахтерлор, темир жолдо иштегендер, летчиктер, айылда жашаган адамдар жана башкалар. Алар биринчи кезекте өзүнүн жашоосуна таарынбаганды үйрөнүшү керек. Антпесе аларды тарбиялоо процесси өсөт. Жагымсыздыктар, кыйынчылыктар пайда болот. Тилекке каршы биздин духовный тарбиячыларыбызды биздин жердеги проблемалар кызыктырбайт. Алар биздин душаларыбыздын кемчиликсиз болуусуна эле кам көрүшөт. А биздин денебиз кандай жашайт аларга кызык эмес. Ошентип биздин духовный тарбиялоонубуздун көп тараган учурлары жөнүндө тааныштык. Үй-бүлө жана жумуш. Албетте биздин жашоо бул менен эле чектелбейт. Андан башка өздүк жашоо, интимдик жашоо, ден соолук, чыгармачылык, хобби жана башка толтура бар. Бул сфераларда дагы бизди тарбиялап турушат. Поощрениялардан башка ошондой эле приемдор колдонулат. Планды бузуу боюнча ийгиликтерди азайтуу, күчтү колдонуу сферасы, измена, мамилелердин бузулушу жана башка. Мисалы үчүн, биздин кайсы идеализацияларыбыз ушундай автомобильный авария сыяктуу жагымсыз окуяларга алып келерин карайбыз.